Саясатчылар, бийлик, окуялар, тагдырлар. Салам радиосунда ачык микрофондо байланыш күтөбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар жана биздин каналдын көрүүчүлөрү? Баарыбызга маалым болгондой, үстүбүздөгү жылдын 28 ноябрында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 7-чакырылышына депутаттарды шайлоо өтөт. Азыркы учурда шайлоонун үгүт иштери активдүү жүрүп жаткан кези бул берүү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкер Чынтемир Аширалиевдин шайлоо фондунан каржыланды. Бүгүн бизде конокто, биздин студиябызда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине номер 2 бир мандаттуу Баткен шайлоо округу боюнча талапкер Аширалиев Чынтемир Камчыбекович келип олтурат. Кош келипсиз. Алдыдагы мүнөттөрдө сиздер талапкердин жана анын платформасы тууралуу кеңири маалымат ала аласыздар. Кааласаңыздар түрс чыгып байланышсаңыздар болот. Анда эмесе Чынтемир, сизден баштасак маегибизди өзүңүз тууралуу кыскача айтып өтсөңүз, кайсы жердин кулунусуз, кайсы тармактарда эмгектенип тажрыйба топтодуңуз, шайлоочуларга өзүңүздү жакындан тааныштырып өтсөңүз. Саламатсыздарбы? Мен аты жөнүм Аширалиев Чынтемир Камчыбекович. Мен Баткендин кулуну болом. Хальмион айыл өкмөтүнүн Огардан айылында туулгам. Билимим жогорку. Юридикалык академияны Бишкектен бүтүргөм. Андан кийин президенттикке караштуу мамлекеттик башкаруу академиясын аяктадым. 2004-жылдан 2006 жылга чейин аскерде болдум улуттук гвардиянын курамында. 2006 жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин УКМКнын жөнөкөй кызматкеринен баштап ошо жетекчилик кызматтарга чейин атайын кызматтарда эмгектендим. Алдыдагы шайлоого аттанууга сизге эмне себеп болду жана кандай максаттар менен баратасыз? Ошол тууралуу айтып, анан платформаңызда негизинен эмнелер камтылган? Анан эл өкүлү катары Баткен аймагынан кайсы маселелерге өзгөчө көңүл буруп барасыз? Платформа боюнча дагы айтайын. Ошо платформа боюнча чек ара маселеси деп калыңыздар. Ошо чек ара маселеси кечээкиндей апаттар эгер муну күнү түнү иштеп бүтүрбөсөк, бул чек ара маселеси кечээкидей апаттар кайра кайталанбайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Ошого азыр баргандан кийин, эми Жогорку Кеңешке баргандан кийин ошол жерден ошо чек ара маселесин кайра көтөрүп, бүтүүчү жерлердин ордуна келип, бул жака келип карап көрүп, картанын баарын көтөрүп, ошолорго жардам берип, ушул чек ара маселесин чечейин деген үмүттөрүбүз бар. Негизги себеп ушул Кыргызстандын азыркы чек ара маселелери болду. Акыркы окуяда карындаштарыбызды коргой албай калдык. Жалпы эле чыныгы кыргыздын уулу үчүн, чыныгы эркек үчүн өзүнүн карындаштарын, үй бүлөсүн, ата энесин коргой албай, алыстан коргой албай ошо чыркырап тургандан башка өткөн азап арман жок экен. Баарыбыздын эле ичибиз күйдү. Сиздер да өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Ушул нерселер түрткү болду. Мен катардагы аскер кызматкери катары көп нерселерди чече албайт экенмин. Ошондуктан ушул жолго түштүм депутаттыкка. Бул депутатка келгенимде ушул армиядагы реформаларга мен дагы кол кабыш кылайын деп атам. Армиябызда реформа жүргүзбөсөк, өзүңүздөр билесиздер биздин армиянын азыркы абалын, ошол жакта реформа, коргонуу системаларын, ушул коопсуз шаар боюнча, Баткен шаары боюнча дагы көптөгөн программаларым бар. Ушу чек арада чектеш жайгашкан айылдар боюнча азыркы жаңы технологияларды колдонуп, камераларды орнотуу боюнча, видео көзөмөлдөрдү орнотуу боюнча, блокпостторду орнотуу боюнча, андан тышкары ушул бункер деп коет, баарыңыздар билесиз, жер астындагы ошо эвакуационный иштерди жасаганга дагы өзүм салым кошуп, өзүм проектлеримди сунуштайын деп баратам. Анан жаштык деген болуп атат, азыр жашсың дегенде аксакалдарыбыз чыгып атат. Эми жаштыкта мына өзүңүздөр билесиз, Жусуп Абдрахманов 19 жашында Кремльге делегат болуп барган. 19 жаштагы бала. 24 жашында артына Ишеналы Арабаев агайларыбызды эриштип алып, ушул көлдүн жээгинен Балкашка чейин Кыргызстандын аймагы территориясы деп ушул картасын чыгып алып барып, ушул Ленин менен чогулуп отуруп, ушул нерселерди айтып келген жигит. 24 жашта. Эми ага караганда биз 36га чыктык азыр. Кудайым буйруса, эгер өтүп калсак, кыргыздын көйгөйлөрүн көтөргөнгө жашыбыз дагы, мындан кийинки дагы өмүрүбүз, энергиябыз, акылыбыз бар жетишет деген үмүттөмүн. Эми азыркы күндө кризис деп атабыз. Кризис биздин жүрөгүбүздө кризис болуп атат. Төңкөрүш жасадык деп, 3 жолу төңкөрүш жасадык деп мактанып аткандар да болуп атат. Негизи төңкөрүштү ак үйдө эмес, жүрөгүбүздө төңкөрүш жасашыбыз керек. Балдардын билиминде төңкөрүш жасашыбыз керек.
биздин маданиятыбызда, тилибизде, динибизде төңкөрүш жасашыбыз керек. Ыйман менен, ынсап менен Кудайым буйруса баары жакшы болот. Анан азыркы платформаларымды мен жерлерде айыл мына бүгүн дагы Карабаг айылына бардык, Аксай айылына, Самарканддагы айыл өкмөтүнө бардык. Ар бир айылга барып платформамды кененирээк тааныштырганга аракет кылып атам. Элге жолуккан жерде айтып атам программамдын ар бир пункттарына токтоп. Кудайым буйруса мен эгер элим шайлап берсе, жогорку кеңешке чоң трибунасына жетсек, ушул платформалардын ар бири боюнча мен элиме келип отчет бергенге даярмын. Кудайым буйруса сөзсүз убадамды берем, өзүмдүн убадамды. Баары жакшы болот. Кудайым буйруса ишеничиңиздерди актайм деп элиме жалпы сөз берип кете алам. Биздин билишибиз боюнча сиз спорт менен машыгат экенсиз, анан поэзияда дагы жакта экенсиз, бир канча китептердин автору экенсиз. Чыгармачылыгыңыз тууралуу азын улак сөз кылып өтсөңүз. Спорт менен поэзия көпчүлүк сурайт, экөөнү кантип биргелештиресиз, кандай болуп ушундай ырда жазасыз, анан спорт менен машыгасыз. Мен 2 жолку ошол дүйнөнүн чемпионумун. Өзүм ушул Баткен областынын кармашы бурушу федерациясынын президентимин көп жылдан бери. Азыркы күндө аскердик кармашы урушу федерациясынын Кыргызстандагы башкы машыктыруучусумун. Балдарды ошо тарбиялоодо ошол өзүмдүн спортчуларым азыр чет мамлекеттерге чыгып да жакшы ийгиликтерди алып келип атат. Акыркы ийгилигибиз мына Казакстанда болгон Нурсултан Назарбаевдин кубогуна барып келдик. Бул класс А деп коет. Малый чемпионат, дүйнөлүк чемпионат деп айтылат, класс А деген. Ошол жактан 32 мамлекеттен биздин Кыргызстан 4-чү орунду алды. Ал жактан мен мыкты машыктыруучу деген дипломго ээ болдум. Мындан ары дагы ушул азыркы китеп жазасыңар деген камерага да көргөзүп коеюн. Мындай армейский рукопашный бой Самоборона в Кыргызстане деген китептен жазып чыктык. Ичинде ушул армей ошол өзүн өзү коргоо боюнча, аскердик ошол ыкмаларды үйрөнүү боюнча, согушу жана жекеме-жеке душмандар менен кагылышканда колдонуучу көп ыкмалар бар. Ушул аскердик кармашы урушу спортун өнүктүрүүдө азыр чоң эмне кылып атабыз. Бул боюнча билим берүү тармагына да бердик. Билим берүү министрлигине азыркы күндө көптөгөн машыктыруучулар ушул китеп менен колдонуп атышат. Анан эми өзүм спорттогу чин деп коет, сиздер түшүнсөңүздөр, эл аралык класстагы спорттун чеберимин. Поэзияга келсек, поэзияда мындай китептерим бар. Дагы Тагдыр талашкан ажал деген дагы бир китебим чыгып атат. Ал китебимдеги чыгарма азыр Чыңгыз Айтматовдун сынагына катышты. Ошондой ал китепти да Кудайым буйруса окуп көрөсүздөр. Азыркы күндө мындай 2014 жазылган китеп, бул Элим аттуу китеп. Ошол убакта эле ошол элге арнап ушу Элим деп атап чыгарган. Мунун ичинде көбүнчөсү ушул патриоттук чыгармалар бар. Бул чыгармадан эгер окуп бер десеңиз, мен акыркы бир куплетин окуп берейин. Ушул инилерге жазылган ыр. Инилерге дегенде замандаштарга, азыркы Кыргыздын кыраан жигиттерине жазылган. Себеби кечеги акыркы окуяда жалпы эле миграцияда жүргөн, Бишкекте жүргөн, алыста жүргөн, башка аймакта, башка областтарда жүргөн жигиттерибиз ушул жактагы кечеги ызы-чууга келип жардам бере албай калышты, ичинен ыйлашты баарыгы. Кейдик барыбыз ошол инилерге, замандаштарга арналган ыр окуп берип коеюн. Душмандар басып алып, жоо жарагың чечкин десем, бүттү баары кеч болду, эми сен кеткин десем, жоргоңдун үзөңгүсүн катуураак тепкин десем, сен кетпе. Агатайың коркуп турат, сени да өлтүрөт деп жүрөгү толкуп турат, сен кетпе. Акыркы үй очогу күйүп турса, ата журт сени аяп сүйүп турса, кыргыз жерин тарттырып жашаганга сен эмес уулум муштум түйүп турса, иничек көтөр башты коркпогонуң деген ыр. Бундай эми ушул миграцияга кетип аткан инилерге кайрылгам, досторго кайрылгам. Ошолор кетпесе экен, ушул жакта чогуу мамлекетибизди түптөсө экен, көтөрсөк экен деп атабыз. Тилекке каршы бул жанакы үй шартына байланыштуу, финансага байланыштуу үй бүлөнү багуу деген ар кандай көйгөйлөрүбүз бар. Ошого жараша биздин балдар чет мамлекеттерде да иштеп жүрөт. Алардын бизден чет мамлекетке чыккан балдардын баары эле ушу биздин тың чыкмалардын баары чет мамлекетте жүрөт. Алар эми үй бүлөсүнө пайда көрөт. Алардын баарын алып келип биз мамлекет алардын ушул акылын, күчүн колдонушубуз керек да. Кайра артка алып келип ушул мамлекетибизге иштетишибиз керек. Себеби биздин мамлекетте да көптөгөн байлыктарыбыз бар. Азыр президентибиз жакшы аракет кылып атат, үмүтүбүз бар. Жакшы болот, өнүгөбүз, өсөбүз деген бар. Себеби ага кичине жардам беришибиз керек. Эми 30 жылдан бери урду алды, тонолду. Эми мындан ары тиги күнөөлүү, бул күнөөлүү деп алдыга умтулуп жакшы жашоого аракет кылышыбыз керек баарыбыз. Рахмат. Анда сизге эркин микрофон берсек, шайлоочуларга кайрылып алсаңыз болот. Шайлоочуларга эми
Айтарым 28 ноябрь чечүүчү күн. Быйыл президентибиз таза шайлоо өткөрүп беребиз деп убада берип аракет кылып атат. Азыркы күндө көптөгөн мыйзам бузуулар да болуп атыптыр. Аларга эскертүү берип аткандарын да көрүп атабыз. Ишенич пайда болуп атат. Азыркы күндө элибизде ишенич пайда болуп атат. Ушул ишеничти аягына чыгып, ар бир Кыргызстандын жараны барып 28 ноябрь кайдыгер карабай, баары өзүнүн добушун бериш керек. Добуш бергенде мыктысын тандап алышыбыз керек. Жамандарды колдогондук, жакшыларды кордогондук деп коет. Ошо жамандарды тандап албай, жакшыларды, эл үчүн күйгөн балдарды тандашыбыз керек, кесипкөйлөрдү тандашыбыз керек. Мен өзүм чыгармачыл инсан катары, чыгармачыл инсан гана жаратман инсан болуп алат экен. Ал элге күйөт экен, элин, жерин сүйөт экен да. Мен көптөгөн депутаттарды дагы ушул карап чыктым. Ошол эле Дорунбек Садырбаев агабыз өтө жакшы депутат болгон, Садык Шернияз агайыбыз көптөгөн элге керектүү мыйзамдарды кабыл алган, ошол кыргыздардын руханий баалуулуктарын, маданиятын көтөрүп чыккан депутаттарыбыздын бири. Кече президентибиз мактап атат Ибрагим Жунусов деп. Ибрагим Жунусов дагы агайыбыз дагы көптөгөн ушул маселелерде, орчундуу маселелерде өзүнүн позициясын берген жок. Ошол эле жер маселелери боюнча, элдин жашоо турмушунун оңолуу маселелери боюнча өзүнүн позициясын эл тарабында туруп чыркырап өз чындыкты айткан депутаттарыбыздан. Ошондуктан мен ойлойм, эгер мен өтүп калсам, Кудайым буйруса, мен дагы ошол агайларымдын катарын толуктап, Кыргыздын кызыкчылыгы үчүн, элибиздин кызыкчылыгы үчүн өзүмдүн позициямды бербейм деп элибизге, жалпы элибизге сөз бере алам. Жанакы Чубак Ажын да көптөгөн сөздөрүн айтып жүрөт. Эгер кимди шайласаңыз, ошонун жакшы иштерине дагы, жаман иштерине дагы шайлоочу да шериктеш болот экен. Кудайым буйруса, мен өтүп калсам, баардык ушул мени шайлаган, мага ишенген шайлоочуларыма сооп иштерди кыяматта алып келе турган депутат болгонго сөз берем, убада берем. Баарыңыздарга жалпы кыргыз элиме мекенчилдик каалайм. Элди, жерди сүйгөндөн тажабайлы. Баарыңыздарга ийгилик, талапкерлердин баарына ийгилик каалайм. Рахмат. Анда урматтуу радио угуучулар жана биздин каналдын көрүүчүлөрү, ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Чынтемир Камчыбекович, сизге болсо алдыдагы жарышта ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу шайлоочулар, эсиңиздерге сала кетсек, бизде бүгүн конокто номер 2 бир мандаттуу Баткен шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине талапкер Аширалиев Чынтемир Камчыбекович конокто болду. Бюллетендеги катар номери 4. Көңүл бурганыңыздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Саламатта калыңыздар. Рахмат сизге.